Күнүмдүк жашоодо мыйзамдарды түзгөн укуктук нормаларды коомдо тараган жакшылык жана нормалар жөнүндөгү түшүнүктөргө дал келе бербеши мүмкүн. Мисалы, киши өлтүрүүлөргө, урдоолорго, башка бирөөлөрдүн менчиктерин тартып алууларга барышкан криминалдык лидерлер көп учурда жергиликтүү коомдоштуктар тарабынан тим эле улуттук баатырлар катарында кабыл алынышат. Анткени алар мыйзамсыз жол менен табылган каражаттарды бир бөлүгүн кайрымдуулук максаттарына таратуулары мүмкүн. Бирок укук нормасына көз карашынан алганда алар кылмышкерлер болуп саналат. Андыктан аларды ар бир иштери үчүн мыйзамдын нормаларына ылайык жазалоо керек. Же башка мисал келтирели. Укук нормаларында коррупция кылмыш катарында эсептелинет жана мыйзамдарда пара бергендер үчүн да алгандар үчүн да катуу жазалоолор каралган. Бирок күндөлүк жашоодо басымдуу көпчүлүк коррупциялык аракеттерди колдонуп гана эмес, коррупцияны айлык акынын төмөндүгү, үй бүлөнү багуу зарылдыгы жана өзүнүн кесиптик же үй бүлөлүк турмушундагы кыйынчылыктарынын тез чечүү муктаждыгы менен түшүндүрүп, актоо моралын колдоого алышат. Моралдын нормасынын жана укук нормасынын туура келбестиктерине туш келген учурда сен кайсынысын колдойт элең? Укук нормасын анткени баягы урдалган акчаны эле таратып аткан туура эмес болуп калат го дейм го. Ошондуктан укук биринчи орунда. Рахмат. Укук нормасы жана морал нормасы. Экөөнүн карама каршы келгенде ошо кайсынысын, моралдыбы же укукту, кайсынысын тандаш керек? Укук тандаш керек деп ойлойм. Норма морали, да? А вы? Думаю, ответить пусть. Также это как, норма права или норма морали? Норма морали. Норма морали, да? Спасибо. Бүткүл аламдын ээси болгон Аллах Таалага мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алланын тынчтыгы жана саламы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Үй бүлөдө болобу, коомдо болобу, мамлекеттик, балким дүйнө жүзүндөгү инсанияттын мамилелерин жөнгө салып турган, жүрүм турумун жөнгө салып турган атайын нормалар жана атайын эрежелер бар. Бул кайсы эрежелер? Булар укуктук нормалар жана моралдык нормалар. Укуктук нормалар аты айтып тургандай эле адамдын укук милдеттерине байланыштуу болсо, ал эми моралдык нормалар адамдын тартибине, адеп аклагына, жан дүйнөсүнө байланыштуу болгон нормалар болуп эсептелет. Биз бул нормалардын кээ бирин милдеттүү болгон үчүн аткарган болсок, кээ бирөөлөрүн жөн эле аткарабыз, ыктыярдуу түрдө аткарабыз. Демек, мисалы коомдо жашоодо ушул адамдардын жашоосун, мамилесин жөнгө салып турган нормалар жөнүндө сөз кылдык. Коомдук жайларда болобу, транспорттордо болобу, мисал келтирейин, улуу кишилер чыккан болсо, балалуу кишилер чыккан болсо, биз орундук бошотобуз, Эмне үчүн орундук бошотобуз? Биз бул нерсени аткарбагандыгыбыз үчүн атайын мыйзам каралып, бизге айып төлөнүп же жазага тартылбайбыз. Бирок сырткы коом тарабынан, улуу кишилер тарабынан кандайдыр бир жактырбоочулук, жек көрүүчүлүк бар да, ошол нерседен биз бул нерсени биздин адеп аклагыбызга, тартибибизге бул нерсе сиңип калыптанып калган. Бизге муну ким үйрөттү? Бизге бул нерселерди улуумун, ата-энелерибиз, мугалимдерибиз үйрөткөн. Демек, бул нерселердин бардыгы моралдык нормалар болуп эсептелет. Моралдык нормалар менен укуктук нормалар байланышы барбы? Буларга диндин кандай таасири бар? Же таасири жокпу такыр? Булар жөнүндө силер менен бүгүн сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү темабыз укуктук мамлекеттеги укуктук нормалар жана моралдык нормалар жөнүндө болмокчу. Демек, темабызда укуктук нормалар деп айтып аткандай, укуктук мамлекет болуп эсептелеби. Укуктук мамлекет деген кандай мамлекет болуш керек? Укуктук мамлекет ошол мамлекеттин бардык ишмердүүлүгү, бардык иш аракеттеринин бардыгы укук нормаларына негизделген болуш керек. Адамдын кадыр баркы, урмат-сыйы, эркиндиги, абийири корголгон мамлекет болуш керек. Демек, жалпы эле укуктук принциптерге негизделген мамлекет бул укуктук мамлекет болуп эсептелет. Демек, биздин мамлекетте же биз сыяктуу мамлекеттердеги укук нормалары жана моралдын нормалары жөнүндө сөз кылабыз. Укуктук нормалар биз айттык, адамдын укук милдеттерине байланыштуу, укук милдеттерине тиешелүү болгон нормалар дедик. Демек, муну ким иштеп чыгат? Ким бизге бекитип, ким бекитет же мыйзамга ашырат? Муну мамлекет тарабынан атайын мажбурлоочу күч тарабынан бизге бекитилет. Ким аткарыш керек, кантип аткарыш керек, кандай жазалар бар, булардын бардыгы ошол мамлекетте жашаган бардык жарандарга бирдей
милдет болуп эсептелет. Булар деген атайын эрежелердин бардыгы, мыйзамдын бардыгы атайын актыларда бекитилип, институттарда бекитилген, бекемделген. Моралдык нормалар кайсыл жерлерде жазылган, кайсыл жерлерде бекитилип, кандай жазалар бар? Ушундай нерсе барбы? Жок, албетте жок. Моралдык нормалар булар биздин үрп адатыбызга, кандай десем, биздин маданиятыбызга сиңген, же диний осуяттарда бекитилип келген, биздин аң сезимибизде калыптанган нормалары. Бизге муну ким бекитти? Биздин мамлекетте, мисалы, укуктук мамлекет катары карап аткандыгыбыз үчүн бизге муну улуу муун бизге калтырып, тарбия катарында бизге калтырып кетти деп айтсак болот. Моралдык нормалар коомдогу адамдардын жүрүм турумун жөнгө салат, мамилесин, бир таттуу мамилесин ишке ашырат. Моралдык нормаларды биз адеп ахлак деп алсак деле туура болот. Адеп ахлак биздин жөнөкөй сөз менен алганда адеп ахлак деп алсак дагы түшүнүктүү болот. Бирок адеп ахлак менен моралдын экөөсүн чогуу мындай синоним катары колдонгонубуз менен экөөнүн кандайдыр бир деңгээлде айырмасы бар. Моралдык нормаларды биз айттык сырткы чөйрөдөн атайын бир баалоочу тарап болгондугу үчүн, коом тарабынан, улуу кишилер тарабынан бизге сындоо, жек көрүү, сын пикир айтуу же болбосо айыптоо болгондугу үчүн моралдык нормаларды биз аткарабыз же бузбайбыз. Адеп ахлак деген нерсе бул сырткы баалоочу тарапка же жазалоочу тарапка көңүл бурбайт. Бул нерсе алардын немесине келбейт да. Булар жөн эле ошол тартибине, адеп ахлагына сиңип калган өздөрүнүн бир эрежелер болуп эсептелет. Бардык эле диний түшүнүктөрдө, диний осуяттарда, философиялык окууларда болобу, ошол адамдардын ошо мамилесин жөнгө салган жакшы бир эреже бар. Муну адеп ахлактын алтын эрежеси деп коет. Башкаларга карата дейт, сен өзүңө кандай мамилени күткөн болсоң, кандай мамиле каалаган болсоң, сен да аларга ошондой мамиле жаса дейт. Бул тууралуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: өзүнө жакшы көргөн нерсени, өзүнө ылайыктуу көргөн нерсени башка бирөөгө кааламайынча, башкага ылайык көрмөйүнчө анын ыйманы толук эмес, толук ыймандуу болуп эсептелбейт дейт. Айтылыш менен бул хадистен төп келген жагы бар. Биздин мамлекетибиз үрп адатыбызга, када салтыбызга же диний түшүнүгүбүзгө болуш керек, балким менталитетибизге ылайык моралдык нормаларга кылдат мамиле жасалып, ушундай көңүл бурулуп келет. Бул жакшы нерсе. Азыркы кээ бирки жаштар ошол башка бир мамлекеттердин маданиятын же башкалардын бир этикасын алып аткан сыяктуу, көчөдө башка бирөөгө жакшылык кылуу, кайрылуу иштерди жасоо, жардам берүү деген сыяктуу нерселерди, же бирөөгө орун бошот берүү, саламдашуу, ошого окшогон нерселерди мындай кайдыгер карап, көп эле учурда аткарбаган учурлар байкалууда, жаштарда айрыкча. Биз айтпадыкпы, укук нормаларын биз жазалоочу тарап болгон үчүн аткарбайбыз. Моралдык норманы баалоочу тарап болгон үчүн. Адеп ахлак болсо, бул Кудайдан коркуу жазалоосунан, же болбосо Кудайдан үмүт кылуу, жакшылык, ар бир жасаган ишине жакшылык берүүсү үчүн андан үмүт кылып аткарылышы мүмкүн. Бирок азыркы учурда соц тармактардагы жаштардын жалпы эле ушул азыр бардык эле адамзаттын жашоосу ушул соц тармактарга байланыштуу болуп калды, бирок айрыкча жаштардын иш аракеттери, ар кандай блогдор, видео роликтер, же болбосо комментарий жазабы, булар баалоочу тарапты анчалык эске албастан ушундай нерселерге барууда, бирок бул нерселердин бардыгын Алла Таала Кудай көрүп турат деген нерсе сезим болгондо, анда бул нерселер контролго алынып жөнгө салынмак. Кудай Аллах Таала Куранда Зилзала сүрөсүнүн 7-8 аяттарында ушинтип айтат: кыпындай жакшылык үчүн сооп берилет. Ал эми кыпындай жамандык, жаман иштер үчүн жаза берилет деген аятты айткан. Эми биздин ушул темабызга байланыштуу укуктук мамлекеттеги укук нормалары менен моралдык нормалардын бир топ окшош жактары бар. Экөө тең адамдын мамилелерин жөнгө салат, жүрүм турумун жөнгө салат. Бир гана адамзаттын ортосундагы мамиле эмес, табият менен болобу, жаныбарлар менен болобу, жалпы эле ушул биздин жашообузду жөнгө салуучу нормалар болуп эсептелет. Бирок экөөнүн айырмачылыктары бар албетте. Бул деген ошол ким тарабынан бекитилет, ким тарабынан негизделет, жазалоо кайсыл тараптан болот деген сыяктуу. Биз укуктук нормаларды ушул мыйзам тарабынан жазаланып калуу коркунучу болгон үчүн аткарбаган болсок, моралдык нормаларды болсо биз айттык, жана сырткы баалоочу тарап болгондугу үчүн нормаларды аткарабыз, же болбосо бузбайбыз. Же болбосо эч эле болбоду дегенде адамдын уят
абийир соту деген нерсе бар. Бул нерсе жол бербегендиги үчүн аткарбайт. Демек, ушундай айырмачылыктары. Ислам дининде бул түшүнүктөр парз, сүннөт, важип, арам, макрух деп бир топ өкүмдөргө бөлүнүп айтылып келет. Алла Таала буйруган нерселерди биз милдет катары карап, аларды ошол милдеттен кутулуу үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бизге айтып кеткен осуяттарында, насааттарында, хадистеринде бизди жалаң ошо жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу жөнүндө осуяттарын айткан. Экөөнү Алла Таала буйруган нерседе дагы, пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп кеткен осуяттарда дагы биз Алланын ыраазылыгына жетүү, жакшы инсан болуу, татыктуу мусулман болуу үчүн аракет кылабыз. Жана ошол бир жакшы иштерди аткарбай коюудан Алла Тааланын жакшылыктарына жетпей калуу, же болбосо жазаланып калуу деген сыяктуу коркунуч болгондугу үчүн бул нерселерден сактанабыз. Алла Тааланын парз кылып буйруган нерселери бизде Куранда бекитилип атат. Муну Аллах Таала өзү гана бекитип бизге парз кылат, милдет кылат. Башка жакшы иштер, коомдо адамдарды жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган, адилеттүүлүк, чынчылдык, жакшы бир адаттарды болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өз хадистеринде, сахабалардын доорунда, андан кийинки доорлордо бизге ошол улуу инсандар калтырып айтып кеткен. Моралдык нормаларга тиешелүү, адеп ахлактык бир маселелерге тиешелүү көп эле Куран аяттарында келет. Аллах Таала бирок бир аятында, Аксап сүрөсүнүн 21-аятында мынтип айтат: "Силер үчүн" дейт, мусулмандарга, "Силер үчүн ошол Алланын элчисинде мыкты, көркөм өрнөктөр бар" дейт. Бул деген ошол кулк мүнөз, адеп ахлак, морал жакта айтып атат. Ушул тараптан силер үчүн Алланын элчисинде эң мыкты үлгүлөр бар дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн хадистеринде адеп ахлакка байланыштуу, моралга байланыштуу бир топ хадистерди айткан. Алардын ичинен Алла Тааланын эң жакшы көргөн пендеси бул кулк мүнөзү жакшысы дейт да. Силердин эң жакшыңар дейт, үммөткө кайрылып атат, үй бүлөсүнө жакшы мамиле жасагандар жана кулк мүнөзү жакшылар деп хадистерди айтып кеткен.
Аталган видеодон силер укуктун нормасы жана моралдын нормасы чагылдырылган кандайдыр бир учурларды көрө алдыңарбы? Жооп А. Ооба, моралдын нормасын. Аталган мультфильмдин видеосунда инсандын укугуна, атүгүл эгерде бул инсан лидер экендигине карабастан, көпчүлүктүн жүрүм-турум нормасын орнотуу укугу ачык айкын көрсөтүлгөн. Ошондой эле видеонун жиберген кабарынын бири болуп, коомдо азчылыктын теңдикке жана адилеттикке болгон укугунун жашоосунун маанилүүлүгүнүн идеясы саналат. Андан сырткары моралдын нормасы да көрсөтүлгөн. Күчтүү алсыздык коргойт. Жооп Б. Ооба, укуктун нормасы. Видео аталган коомдо моралдын негизги нормасы өзүнө окшогондорду өлтүрүүгө табуу бузулуп жатканын көрсөттү. Бул болсо укуктун базалык нормасы, жашоого болгон укук. Жооп В. Жок. Эч кандай нормалар көрсөтүлбөдү.
коомдун жашоосу нормаларсыз жана эрежелерсиз мүмкүн эмес. Атыгүл топтошкон адамдарда белгилүү бир жөнгө салууларга баш ийет. Бул жерде кимдир бирөө бул нормаларды сунуш кылуу укугун биринчи болуп өзүнө алуусу маанилүү. Аталган видеодогудай коомдоштуктун бир мүчөсү биринчи болуп, ак лидери аны ылай менен шыбай баштоо менен бардыгына окшош кылууну сунуш кылат. Ушундан кийин гана калгандарынын бардыгы анын өрнөгүн жолдошуп, ак лидерге кара күч колдонушат. Азыр болсо силерге жарандуулукка саякат мобилдик тиркемесинин 4-чү сабагын көрүүнү сунуштайбыз. Биз коом жана адам тууралуу сөзүбүздү улантабыз. Кандай ойлойсуңар? Канчалаган түркүн адамдардын бир жамаатта жашоосуна, коомчулуктун бир мүчөсү болууга эмне мүмкүнчүлүк түзөт? Мүмкүн жалпы кызыкчылыктар, жалпы мораль. Туура балдар. Бирок мораль деген эмне? Эмне жаман, эмне жакшы экендигин билүү. Абдан жакшы. Туура. Устаз, мен эмне жакшы экендигин кантип билем? Мисалы, мен абдан шоколад жегим келип жатат, бирок акчам жок. Станцияда эч ким кайтарбаган аппарат турат. Аны акырын сындырып, кичине шоколад алсам, ушул мораль болушу мүмкүнбү? Бизди сөзсүз таап түрмөгө отургузат. Балдар, силер мыйзам нормаларын билесиңерби? Бирөөнүн буюмун бузбоо керек, башка адамдардын ден соолугуна, намысына шек келтирбөө керек. Оба, мыйзамдын көп нормаларын динибиздин нормаларына окшош, урулук кылбоо керек, өлтүрбөө керек. Туура балдар. Эсиңерде болсун, мыйзамды бузган үчүн жазага тартылат. Атайын мыйзамдар бар, административдик жана кылмыш жазасы. Аларда укук бузууларга кандай чаралар көрүлө тургандыгы тууралуу жазылган. Сен отурган автобуска кара адам кирип, бош орундук жок болуп калса, эмне кылуу керек? Ушул кара адамдар дайыма эле бир жака эле бара беришет. Мен окуудан чарчап келем. Алар болсо дайыма бирөө орун бошотуп берүүсүн күтүшөт. Мындай учурда сен эмне кыласың? Мен уктамыш болуп көзүмдү жумуп алам. Мен муну менен эч кандай мыйзам бузган жокмун да. Бул үчүн эч ким жазалай албайт да. Кара адамга орун бошотпой коюу менен биз мыйзам бузган жокпуз. Моралдык норманы бузуп жатабыз. Балдар, жардам бергилечи. Элдин салт санасы, үрп адаты, диний баалуулуктары моралдык норма дегендик туурабы? Чын. Абдан таамай айтылды. Мораль адамды адам кылат. Биздин диний баалуулуктарыбыз, биздин моралыбыз. Азаматсыңар. Мына эми мораль станциясын дагы өттүк. Кайсыл өлкөдө болбойлу мораль жана адептин жазылбаган мыйзамдары биздин ким экенибизди жана кандай экенибизди эң так көрсөтө алат. Моралдын жана укуктун ортосундагы эң маанилүү айырмачылык бул алардын кандай түрдө аткарылуусун камсыздоо же адамдардын жүрүм турумун кандай түрдө жөнгө салуу же болбосо көзөмөлдөө ыкмасында турат. Алсак, укуктук нормалар мыйзамда так каралган. Аны бузуулар болсо укук коргоо органдары же болбосо башка мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөнөт. Ошондой эле укукта каралган жазалар ишке ашырылат. Ал эми моралдык нормалар болсо мыйзамда так жазылган эмес. Бул жазылбаган эрежелер, сунуштар жана үрп адаттар түрүндө болот. Моралдык жөнгө салуу бул мыйзамга таянбайт. Моралдык жөнгө салуу коомдук ой пикирдин күчүнө, коомдук үрп адаттын бийлигине, көндүмдөргө же болбосо инсандын жеке ишенимине таянат. Моралдык тыюулар айрым адамдардын эмес, социалдык топтордун же болбосо коомдун, бүтүндөй коомдун руханий таасир көрсөтүү күчү менен ишке ашырылат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.